Духовность — это постоянная учеба. Руханият — бул дайыма билим алуу. Үйдөн кайра келүү образ. Мехрон кийинки таңда жадырап жайнап өзүнө ыраазы болуп келди. Жакын адамдар менен кезигип келгенден кийин көздөрү кубанычтан жайнап турду. Көптөн бери жетпей жүргөн кыялына жеткендей болуп көрүнүп турду. Бакта ал көңүлдөнүп иштеп атты жана наставниктин айткандарын оңой эле аткарып жатты. Канат байлап калгандай баарын оңой эле бүтүрүп атты, эч кыйналбай эле. Наставник аны байкап өзүнчө ойлонуп койду. Ажырашуу тиричилик менен жабылып калган сезимдерди күчөтөт. Алыс аралыктаган адам маанилүү менен маанисиздин айырмасын билет окшобойбу? Бакта иштер көп болчу. Ошондуктан сабак өтө кеч башталды. Күн тоонун артына жашынып, айлананын баарына караңгылык каптаганда. Наставник Мехронду бакка сейилдөөгө чакырды. Сейилдөөдө сабакка кириш сөзүн айтты. Жылдыздуу асманды карачы. Астрономдор үчүн бардык жылдыздардын, бардык жылдыз системасынын өздөрүнүн аты, характеристикасы жана асманда жылып жүрүүчү өздөрүнүн жолу белгилүү. Саякатчылар менен моряктар үчүн жылдыздар карта жана компас. Алар туура жолду тапканга, туура ориентировка кылганга жардам беришет. Билимсиз адамдарга гана жылдыздар эчтеке айта алышпайт. Түшүнбөгөн адамдар үчүн асман бул иретсиз жарык берчү точкалары бар аалам. Жашоодо деле ошол. Билим алып алсаң, туура багытты тандай аласың, туура чечим чыгарасың жана курчап турган дүйнө мурда кокустан жаралган кырдаалдардай сезилип турса, билим алгандан кийин баары өзгөрүп, бардыгы тартипке салынган гармонияда экенин түшүнүп баштайсың. Бул сенин жашооңдо дагы таасир берет. Жашооң дагы тартипке салынып, гармонияда болуп калат. Сен акыры өзүңдүн жашооңдогу максатыңды аныктайсың, жолуңду тандайсың, тоскоолдуктарды түшүнүп, андан өтүү жолдорун тандайсың жана акырындык менен түшүнө баштайсың. Мурунку туура эмес чечимдериң, калп максаттарың, ишке ашпаган кыялдарың — булардын баары билимсиздиктен, билимдин жетишпегенинен болгонун. Ушуну түшүнүп, түбөлүк окуучу болосуң. Бул сенин кыялыңа жеткирчү жалгыз гана жол. Жаратылыш бул эң акылман кеңешчи. Ал окутат, айтып турат, мисал келтирет. Аны түшүнгөндү гана билишибиз керек. Мехронду ойлонуп алсын деп наставник унчукпай калды. Бактын аягына чейин барышып, кайра беседкага кайтып келишип, сабагын улантышты. Бүгүн дайыма билим алып туруш керектиги жөнүндө сүйлөшөбүз. Биз билебиз, материалдык дүйнөдө бардыгы сандар менен, көлөм менен ченелет, а руханий дүйнөдө ченелбейт. Ийгилик жөнүндө күндө китеп окуп тур. Күндө ийгилик жөнүндө сүйлөп, ийгилик жөнүндө китеп окуган адам күндөн күнгө жашарат. Наставник жылмайып, мынтип кошумчалады. Косметиканы аз эле колдонуп каласың. Жөн гана дайыма ийгилик жөнүндө ойлонуш керек. Аудиодисктерди угуп туруу өтө маанилүү. Машинасында дайыма аудиодисктерди угуп жүргөн адам жана бош убактысында дайыма аудиоплеерлерди уккан адамдар толтура убактыларын үнөмдөшөт жана маалыматты жакшы кабыл алышат деп окумуштуулар далилдеген. Ошондуктан өзүңдүн машинаңды автоуниверситетке айландырып ал. Же күндө автобуста баратканда, жөө баратканда угуп туруш үчүн цифровой диктофон сатып ал. Жана сөзсүз ийгиликке жеткиргенге жардам бере турган семинарларга катышып тургун. Материалдык жетишкендиктин ар кандай этаптары бар. $100 $3000 чейин иштеп табыш үчүн өзүнчө формула керек. $3000 $5000 тапканга башка формула жана башка. Ар кандай суммага ар кандай формула бар. Инвестициянын формуласы жана эрежеси бар. Баштапкы деңгээлде билим алуу жана өсүп өнүгүү үчүн 10% жоготуп башташ керек. Муну бүт бай ийгиликтүү адамдар жасашат. А кедей адамдар бул формуланы түшүнгөнгө аракет кыла беришет. Бирок алар түшүнүп алса жана колдонуп башташса, аларда бай болууга шанс пайда болот. Бардык ийгиликтүү адамдар эртеби кечпи ушуга жетишет. $50,000 иштеп тапкандарда башка деңгээл. Алар билим алууга 3% бөлө алышат. Иштеп жүргөндө окууга убакыт болбойт, кээде жөн гана эс алгың келет.
Дагы бир нерсени өзүнчө ойлонуп, Мехрон каршы сүйлөдү. Дайыма биринчи кезекте убакыт менен акчаны өзүңдүн башыңа сал. Өтө көп адамдар биринчи кезекте тамак ашка, кийимге, көңүл ачууларга жана башкаларга коротушат. Эмнегедир алар билим алуудан акчаны экономдосо болот деп ойлошот. Биринчи кезекте акчаңды билимиңе сал, башыңды билимге толтур. Дагы кайталайм. Ужинди өткөрүп ийсең болот, бирок билим алууну өткөрбө. Бир жолу конокко барбай коюп, семинарга барсаң болот. Көңүл ачуучу кино көрбөй койсоң болот, бирок сөзсүз китеп оку. Көбүрөөк китеп оку. Билим алганды үйрөн. Ошондо сөзсүз жакшы жыйынтыкка жетесиң. Эсиңен чыгарба. Интеллектуалдык жана духовный жактан өспөй токтоп калган адамдар кедей боюнча калат. Адамдарда дайыма белекке, көңүл ачууга акчалары бар, а эмнегедир билим алууга акчалары дайыма жетпейт. Жаңы кийимдерди, жаңы мебелдерди сатып алышат, а духовный жактан өсүүгө акчасы жок. Ошондо ийгиликтен үмүттөнбөй эле койсо болот. Эми сен билимди биринчи орунга кой. Анан калгандарын кийинки орундарда болсун. Ушуну унутпа. Ошол моментте Мехрон өзүн эстеди. Компанияда иштеп аткан биринчи жылдары ага китеп окуганга убакытысы жетчү эмес. Бирок студенттик кездеги адатынча окуйм деп китеп сатып ала берчү. Алар полкада чогула берди жана анда-санда өздөрүн эстетип койчу. Бирок Мехрон дайыма эле китеп окуганды кийинкиге калтыра берчү, эртеңден баштап окуйм деп. Бир жолу ага таанышы семинарга барып катышып келгенин айтты. Семинар өздүк өсүп өнүгүүгө арналса керек эле. Таанышы ошондо семинардан көп нерсе үйрөнгөн жөнүндө айтып берген. Мехрон аны шылдыңдап, сен эмне акчаңды төбөтө албай атасыңбы? Ошондой семинарлардан адам эмнени үйрөнбөгүлө деп күлгөн. Азыр ошол өзүнүн кыйынсынган акылсыздыгын эстеп уялып атты. Ал эми түшүнүп атат, билим алуу канчалык маанилүү экенин. Кудай гана баарын билет. Биз канчалык көп билген сайын чындыгында эч нерсе билбегенибизди түшүнөбүз. Мехрондун ойлонуусун наставник бузуп, кийинки биз сүйлөшө турган закон түшүнүү закону деп аталат деди.